ушул тартып алгандан кийин материалдардычы, андан кийин башка керектүү бир съемкаларды дагы тартып алсаң болот. Бул мындайча айтканда, бул орусча айтканда подсъемка деп коет да. Бул подсъемкалар эмне үчүн керек бизгечи? Бул негизи ошол подсъемкаларды дагы көп колдонбогонго дагы аракет жасасак, бул дагы жакшы да. Буну дагы эмне үчүн ошо жакшы экенин дагы кийинки сабакта ошол форма, стиль боюнча айтканда айтып берем. Анткени колдонбогонго аракет кылсак, сен бир эле ошол карманыңды алып алып же бир окуяны чагылдырып атып эле анан башка нерсени, башка кадрды көрсөтүп кетсең, бул дагы көрүп аткан көрүүчүлөргө кызыктуу болуп калышы мүмкүн да. Кызыктуу дайчы, азыр эле бир окуяны көрсөтүп атты эле, андан кийин эле башка окуяга өтүп кетти депчи. Ошондуктан ошондой нерселер дагы туура эмес, монтаж учурунда дагы туура эмес болуп калат да. Бул эң туура эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде, бул подсъемкалар эмне үчүн керек болуп калат кээде? Сен бир окуяны көрсөттүң, ошол аягына чейин чыкты, андан кийин экинчи окуяны көрсөтөрдүн алдында, ошонун ортосунда сен ошол подсъемка кадрларды кошсоң болот да. Сен биринчи окуядан экинчи окуяга өткөнгөчү. Ошол учурда бул туура, пайдалуу жана ошол көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы ыңгайлуу болот дагы, и монтажы дагы туура болот да. Анан дагы кайсыл учурда подсъемкалар болот? Бул эгерде ушул сенин карманың интервью берип атып сүйлөп атат дагы, анан сөздөрүн дагы кыскартыш керек да. Мисалы үчүн, ошол сөздөрүн кыскарткан учурда дагы баягындай туура эмес монтаждар туура эмес болуп калып, туура эмес болуп калышы мүмкүн. Биринен бири өйдө болуп көтөрүлүп калат, мындайча айтканда тиги скачок болуп калат деп айтышат да. Ошондой болбош үчүн ошолордун ортосуна дагы бир подсъемкаларды кошушат. Анан элестеткиле, мына мен дагы азыр практикалык жүздү айтайын да. Мына мен азыр сүйлөп атам. Ошол мен сүйлөп атканда, мына мен азыр тартып атышат. Мен сүйлөп атканда, мен ошол бир жерден туура эмес сүйлөп койдум. Ошону монтажер оңдош үчүн эмнени койсо болот? Мына азыр силерге көрүнүп аткан бул кагаз көрүнүп атат, ручка көрүнүп атат. Демек, ошол учурда, мен сүйлөп аткан учурда монтажер бул мен жазып атканымды көрсөтүп койсо болот да. Мындай крупный план менен мен жазып атканын же кагазды өзүнчө тартып алганды көрсөтүп койсо, ошондо туура монтаж болот да. Ошондой учурда ушундай нерселерди колдонуп койсо болот да. Бул телевизиондук форматтагы даректүү тасмаларга да. Ал эми азыркы жанрдагы, азыркы байкоо учурундагы тартып аткан даректүү тасмаларга тартып атат, интервью болду, ошондон эле скачок болуп, интервьюсу кайра эле уланып кете берсе, кесип туруп кайра эле ошол эле кадр кайра улана берсе, бул эч нерсе болбойт. Бул деген азыркы замандын учурундагы даректүү тасмалар. Өзүнчө башкача көз карашта, башкача формада тартса деле, бул эч нерсе болбойт. Себеп дегенде, бул азыр жаңыча ойлор, жаңы техникалар чыгып атат. Жаңы режиссерлор өзүнчө башкача форматта тарткан аракет кылышат. Бул нерселерди мен дайыма эле коштойм да. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Азыркы заманда биз деген көбүрөөк мындай динамиканы жакшы көрөбүз. Бүт нерсе бат-баттан болсо депчи. Негизи жашообуз деле ошондой бат-бат өтүп атат. Күнүгө шашып жүрүп өтөбүз. Ошондуктан мындай даректүү тасмаларга дагы баягы музыкаларды кошкону, кадрлар өзгөрүп, бир динамичный болгонун да каалашат да. Андай фильмдерди деле тартса болот. Андай жанрда да тартса болот, андай форматта да тартса болот. Ал эми ошол автордук дагы өзүнүн көз карашындагы андай форматта да тартса болот да. Анан бул музыкаларды ал өзү монтаж учурунда болот. Ага дагы кийин кененирээк айтып бергенге аракет кылам. Дагы бир нерсе бар, бул ошол тартып аткан учурда үндөр боюнча да. Балким үн режиссеру жок болуп калып, съемка келбей калды, же ошол тартып атканда үндөр жазылбай калды, жакшы жазылбай калды микрофонго. Ошол учурларда эмне кылыш керек да? Же силер билбей калдыңар, бирок тартып алдыңар, келип материалды карасаңар, тартылып калган баары. Эмне кылыш керек? Силер ал жагынан
мындай көп кыжаалат болуп коркпогула. Ошол үндү эле кичине тазалап коет дагы. Атайын үн режиссер койберсеңер, атайын азыр титрлер деген бар, угулбай калдыбы? Ошол титрлер аркылуу монтаж учурунда берип койсо болот да. Бирок албетте үн таза жазылса, ошол тартылып аткан учурда таза жазылса, бул эң сонунда негизичи үн дагы башкы ролду ойнойт да. Эгерде силердин каарманыңар дайыма сүйлөп турса, анда ошол үн режиссер дайыма даяр болуш керек. Анын аппаратурасы, микрофону дайыма даяр болгонго туруш керек да. Оператордуку да дайыма даяр болуш керек. Мындай стоп деген учурлар болбой калат да дарек тасмада. Мисалы үчүн көркөм тасмада сен тартып атасың, биринчи дубль, экинчи дубль, үчүнчү, төрт деп туруп анан стоп, тартылды, баары жакшы, анда кийинкиге өттүк деп кетет да. А дарек тасмада андай болбойт. Себеп дегенде сен тарта бересиң, ал сенин каарманыңбы же ошол болуп аткан окуянын бүтмөйүнчө тарта бересиң, артынан аңдып, эмне болот бүгүн, аягына чейин, чыгарганга чейин тарта бересиң. Балким сен тартып атканда да эч нерсе болбой калышы мүмкүн. Балким ал эч нерсе болбой калса дагы эч нерсе болбойт. Андан силер эч ойлобогула, болду, болбой калды деп буланта бергиле тарткан. Бир күн болбосо экинчи күнү бир жакшы окуя чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө күнүгө тартканга аракет кылыш керек. Күнүгө сен тарта берсең, канчалык сенин материалың көп болсо, канчалык сен ошол каарманыңды же ошол окуянын ачылганына өзүң ишенип, ошол ачылганга дагы бир аракеттерди жасап аткан болсоң, сөзсүз түрдө ошонун дагы жыйынтыгы дагы болот да. Анан съемка учурунда каармандар менен, тартып аткан адамдар менен эч качан чыгармачылык топ конфликтке барбаш керек. Ар кандай адамдар болот. Ал адамдар балким жаман сөз айтып коюшу мүмкүн, мындай ичип алган адамдар болуп калат. Ошондой адамдарды тартып калышыңар мүмкүн. Мындай мүнөзү оор адамдарды тартып калышыңар мүмкүн. Бул режиссерлор дагы, ошол тартып аткан операторлор дагы, үн режиссерлор дагы психолог катары бул нерсеге туура көз карашта эле караш керек. Анткени биз адамдар ар кандай болобуз. Ошондуктан туура көз карашта карап туруп эле алар менен конфликтке барбаганга аракет жасаш керек. Бул сен ошол кишилерди кылдырып, ошолордун жашоосун көрсөткөндөн кийин сөзсүз түрдө аларды мындай конфликтке барбаганга аракет кылыш керек да. Анан ушул бир окуя болгондо мен ошону дагы кыскача айтып берейин. Бир режиссерго, аябай эле чын эле бул таанымал режиссерлордун бири, ошого айтат да, мындай сен атайын келип айтышат да, сен ушул бир айыл чарбаны башкарган бир айыл өкмөтү бар экен. Мына ошону тартып кел депчи. Анан мына ошонун жашоосун тартып келгенге аракет кыл дейт да. Ошону дарек тасма кылып 20 мүнөттө тарт деп ага келип ошол өзүнүн бир чоң тараптан адамдар келип ошол режиссерго атайын ушундай тапшырма беришет да. Анан бул нерсени окуя жөнүндө мен студент кезде окуган болчумун. Анан ошол режиссер аны тартыш үчүн барат ошол киши менен таанышканчы. Анан ал киши ошол айыл өкмөтү, айыл чарбанын баарын башкарган, башкарма да, мындайча айтканда, башкарма киши. Ошол киши менен таанышкан барса, барып учурашат. Мына ушул сиз менен таанышкан келдим, мен сиз жөнүндө кино тартып баштайм сага, кел жакшы отур дейт. Эртеден кечке тиги неме караса, каарманы кызыктуудай эле көрүнөт да, мындай кызыксызчы. Эртеден кечке эле чогулуш өтүп атат. Сен буну жасашың керек, тигини жасашың керек дейт. Өзүнүн кабинетинен чыкпайт. Бул кызыксыз го, бул эмнесин тартам? Күнүгө келсе эле ошол нерсе да. Күнүгө келсе эле ошол. Анан чыкса деле тиги тракторист урушат, тигини урушат, бул эмне жумуш аткарып атат, аткарбай атасың, тигин кылып атасың дейт. Бул кишини мен кандай ачып берем? Мен жумушта эмес, бунун адамдык сапаттарын, өзүнүн бир кызыктуу нерсесин табышым керек деп, күнүгө ошол режиссер изилдеп баштап, күнүгө ошол киши менен жүрүп баштайт да. Жүрүп баштап, аны изилдеп баштагандан кийин, анан бир күн эле отуруп жумуштан кийин ал кишини күтүп атса, ал киши чыккан болот башкарма. Чыгып ошол тракторист менен отуруп сүйлөшүп калат да. Сүйлөшүп калса, баягы башкарма баарын башкарып жүргөн адам такыр башкача адам экен да. Ал өзүнүн ойлорун, көз караштарын ошол кичинекей жөнөкөй адам менен бөлүшүп сүйлөшкөндөн улам
ошондон улам ошол режиссер аны изилдеп кызыктуу жерлерин таап баштайт да. Андан кийин ал киши менен өзү дагы сүйлөшүп ошол жерге келип, ал менен кызыктуу болгондон кийин анан тартып баштаган да. Ошондуктан бул режиссер эң туура кылган да. Себеп дегенде ал биринчи каарманын изилдеп, ошонун жасап аткан жумуштарына да көз салып, эмне кылып атат, кандай кызыктуу жерлерим бар деп анан тартып баштаган да. Ошол тасмада бул башкарма катары эмес, бул жөнөкөй адам да. Ошол айылдагы жөнөкөй адамдын жашоосу, ички дүйнөсүндө эмнелер бар, эмнелер жашайт, эмнени каалайт, эмнени жакшы көрөт, мына ошол тууралуу да тарткан да. Чынында ошол тасманы кийин көргөнүңдөн кийин аягында ошол башкарма будайлардын арасында, талада кетип атат да. Анан карап алып, ушунун баары меники, ушунун баары биздики, кандай бактылуубуз деп алып ошол талаага жатып алып ыйлайт да башкармачы. Баягы күчтүү болуп жүргөн башкарма, баарын башкарганчы. Ушунчалык ал каармандагы өзүнүн режиссеруна ишенгендиктен мына ошол көп жүрүп, бир айдан ашык жүрүп, ошол изилдеп жүрүп, ошол киши жөнүндө тасманы тарткан да. Ошол сыяктуу эле буну эмне үчүн айтып атам? Себеп дегенде биз кээде кыйналып калып, аягына чейин ушул изилдөөнү жүргүзбөй, аягына чейин ишибизди жүргүзбөй, кызыксыз болуп калды деп таштап салышыбыз мүмкүн да. Ошо андай кылбашыбыз керек. Сөзсүз түрдө бир нерсени баштагандан кийин ошону аягына чыгарганга аракет кылып, ошол адамдын кызыктуу жерин көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Кызыктуу нерсеси болсо, ошондо көргөндөргө, каармандарга дагы мындай бир нерсе ачылыш болуш керек да. Кандайдыр бир тазалануу сезимдер, кандайдыр бир өзүнүн жашоосун өзгөртүү нерселерди. Ар бир режиссер киносун тартканда сөзсүз түрдө бир жакшы нерсе жасасам деген ойдо тартат да. Сөзсүз түрдө же бир кызыктуу каарманды тартууласам, же бир ушунчалык бир чоң жумуштарды жасаган адамдарды эл билсе экен, ушундай адамдар бар экен деген ойдо тартышат да бүт тасмалардычы. Мына ошол сыяктуу дагы биз ушул даректүү тасманы тартканда сөзсүз түрдө ушул жерлерге дагы көңүл бурушубуз керек. Мына ушул темаларга дагы көңүл буруп, ошол каармандарыбызга да көңүл буруп, съемка учурунда аябай кылдат мамиле жасап, даярданып, жакшылап даярданып алып туруп, андан кийин гана тартылып башташ керек да. Тартып башташ керек. Андан кийин гана ошол каарманың сага макулдукту бергенден кийин дагы өзүң тартып, ошол съемка учурунун процесси башталып баштайт. Сөзсүз түрдө оператор менен, үн режиссер менен биргеликте бир тасма жаратып аткандан кийин биргеликте бир тил табышып тартып башташ керек. Анан бул съемкада мындай дагы ошол күнү эле тартып келген күнү дагы монтаж жасаса болот. Азыр ошондой да жасап жүрүшөт да. Бүгүн тартып келдиң, ошондон материалдарыңды тандап да баштайсың. Ошондой нерселерди да жасаса болот. Же ошол съемканы бүтүрүп алып баштасаң болот монтажды. Бирок көп учурда сөзсүз түрдө мен өзүм съемканы бүтүрүп алып туруп, андан кийин гана монтаж жасайм да. Бул мен азыр көбүнчө ошол даректүү тасманын азыркы учурда байкоо түрүндөгү жанрда тарта турган тасмалар жөнүндө көбүрөөк айтып берип атам да. Ал эми телевизиондук форматта болгондо анда сөзсүз түрдө ал жердин өзүнүн ыкмалары, өзүнүн куралдары кичине башкача болот да. Ал телевизиондук форматтагы фильмдерди кандай тартыш керек, ал жөнүндө өзүнчө бир сабакта дагы айтып кетем. Бул байкоо түрүндө тартканда бул сөзсүз түрдө эң башкысы, мен дагы бир жолу кайталап кете турган нерсе, бул изилдөөнү жакшы изилдөө жүргүзүп алыш керек. Тартып аткан нерсең жөнүндө изилдөө жүргүзүп алып, темаң жөнүндө изилдөө жүргүзгөндөн кийин гана каарманың же ишенгенден кийин гана сен тартып баштасаң, ошондо ийгиликке жетишесиң. Ал эми телевизиондук форматта тартканда ал жерде сөзсүз түрдө өзүнүн атайын тапшырмалары бар. Мына ошолорго ылайыктуу ошо тапшырмаларга жооп жазып, ошондон улам сен тартып баштайсың да.